Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү биздин сабактын темасы дисперсив системалар. Сабактын максаты дисперсиялык система тууралуу түшүнүк алабыз. Дисперсиялык системанын түрлөрүн аныктай алабыз. Дисперсиялык системалардын маани-маңызын билүү менен турмушта колдонуу көнүмдөрү калыптанат. Дисперсив система дегени эмне? Дисперсив система бир зат чөйрөсүндө экинчи заттын майда бөлүкчөлөрү тегиз таралып жүргөн эки же андан көп компоненттен турган система. Алар дисперсиялык фазадан жана дисперсиялык чөйрөдөн турат. Дисперсиялык фаза деген эмне? Чөйрөдө тегиз таралып жүргөн майда бөлүкчөлөр. Дисперсиялык чөйрө майда бөлүкчөлөрдү камтыган эриткичтер. Мисал алсак, чаңдуу аба. Дисперсиялык чөйрө бул аба болуп эсептелет. Дисперсиялык фаза топурактын майда бөлүкчөлөрү. Андан тышкары, ылай суу. Дисперсиялык чөйрө бул суу. Дисперсиялык фаза топурактын майда бөлүкчөлөрү. Дисперсив системанын бөлүнүшү. Дисперсив системаны пайда кылган бөлүкчөлөр өлчөмүнө жараша дисперсив система 3-кө бөлүнөт. Ири дисперсив система бөлүкчөнүн өлчөмү 1 нанометр чоң. Чыныгы эритмелер молекулалык жана иондук системалар система бөлүкчө өлчөмү 1 нанометр кичине. Коллоидтик дисперсив система ири дисперсив системанын жана анын чыныгы эритменин ортосунан орун алат. Дисперсив системалар 3-кө бөлүнөт. Ири дисперсив системалар, чыныгы эритмелер жана коллоидтик системалар болот. Ири дисперсив система 3-кө бөлүнөт. Эмульсиялар, суспензиялар жана аэрозолдор. Коллоидтик системалар 2-ге бөлүнөт. Гелдер жана золдор болот. Суспензиялар суюктук чөйрөсүндө катуу заттын бөлүкчөлөрү таралып жүргөн системалар. Мисалга алсак, кофе кирет. Суспензиялардын бөлүнүшү. Биринчиси дисперсив фазанын көлөмү боюнча ири жана кичи болуп бөлүнөт. Экинчиси концентрациясы боюнча суютулган, концентрацияланган. Үчүнчүсү жаратылышы боюнча органосуспензиялар дисперсив чөйрө органикалык зат, суу суспензиялары болуп бөлүнөт. Суспензиялардын колдонулушу. Суспензиялар дары-дармектерде, красканын түс бере турган каражаттарда жана көмүрдү алууда керектелет. Эмульсиялар бири-бирине эрибеген эки суюктуктун бири экинчисине майда тамчылар түрүндө таралып жүргөн дисперсив система. Эмульсиялардын типтери. Туруктуулугу боюнча лиофилдүү жана лиофобдүү болуп бөлүнөт. Касиеттери боюнча түс суудагы май, тескерисинче алганда майдагы суу. Үчүнчүсү конденсациясы боюнча суютулган, концентрацияланган, жогорку концентрацияланган. Табигый эмульсияларга сүт,
жана нефть кирет. Эмульсиялардын колдонулушу. Эмульсиялардын колдонулушу күнүмдүк колдонулуп жаткан каражаттарында кеңири колдонулат. Мисал алсак, самын, косметиканын түрлөрү, красканын түрлөрү жана кол бет май кремдер. Андан тышкары цемент жана дары-дармектерде колдонулат. Аэрозолдор деген эмне? Газдар чөйрөсүндө суюкча катуу дисперстик фаза болгон дисперстик системалар. Аларга мисал келтирсек, жанар тоо, түтүн, булут жана туман кирет. Аэрозолдордун колдонулушу. Айыл чарбасында ар кандай дары-дармектерди чачууда аэрозол катары колдонулат. Андан тышкары медицина тармактарында оорулардын кээ бир түрлөрүндө аэрозол катары дары-дармектер дагы колдонулат. Көбүк. Дисперсиялык чөйрөсү суюктук же катуу зат, дисперсиялык фазасы газ болгон система. Көбүктөрдүн колдонулушу. Турак жайлардын жылуулоо катарында пенопласт, жылуулоочу катарында пеноплекс болуп, ар кандай түрлөрү колдонулат. Андан тышкары кондитерлик зефирлерде, коктейлдерде, ар кандай азыктардын түрлөрүндө колдонулат. Эми балдар тесттик суроого жооп берели. Эмульсияга кайсынысы кирет? Сүт, газдалган суусундук, түстүү айнек, текстиль материалдары. Тесттик суроого жооп берели. Эмульсияга кайсынысы кирет? Эмульсияга сүт кирет. Эми балдар, уларды биз дал келтиришибиз керек. Муз кайсынысына таандык, нефть кайсыга таандык, тиш пастасы кайсынысына таандык жана дезодорант кайсынысына таандык. Туура балдар. Муз бул көбүк катары болуп эсептелет. Нефть бул эмульсияга таандык. Тиш пастасы суспензияга таандык, а дезодорант болсо аэрозолго таандык. Эми балдар үй тапшырмасына көңүл буралы. Төмөнкү заттардын дисперсиялык чөйрөсүн, дисперсиялык фазасын жана кайсы дисперстик системага кире тургандыгын аныктап жазгыла. Заттар: туман, чаңдуу аба, кандын плазмасы, түтүн, тиш жуучу пасталар, дезодоранттар, пенопласттар жана акиташтар. Дисперсиялык чөйрөсүнө кайсы заттар таандык? Дисперсиялык формага кайсы заттар таандык? Жана кайсы заттарга же түрүнө кире тургандыгын аныктагыла. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.